Таластагы калктын аярлуу катмарына картошка таратылды. Мындай жардамды Альянс Алтын өнүктүрүү фонду уюштуруп келет. Быйыл дагы Талас областындагы аз камсыз үй бүлөлөргө кышка азык катары картошка бекер берилди. Кымбат чыбыктагы мындай колдоо жергиликтүү тургундарды кубандырды. Айгыланып катталган, экинчи группа майыпмын деп, пенсионермин. Алган картошка bir айга кенен келсе жетип берет деп ойлойм. Алтын Альянс компаниясына рахмат. 25 кап 1 тонна картошка алып жатабыз. Аз камсыз үй бүлөлөрүбүзгө таркатып беребиз. Көп балалуу, майыптыгы бар, жарым жетим, тоголок жетим балдарыбызга бергенге аракет кылабыз. 5 балам бар, и 1 опекунум бар. Ошо берип аткан кишилерге Алла разы болсун, ошо рахмат, чоң рахмат. Калктын аярлуу катмарына жардам берүү долбоорун Альянс Алтын өнүктүрүү фонду ишке ашырууда. Картошканы акысыз таратуу аракетине быйыл 3 жыл болду. Башкы максаты элге социалдык жактан жардам берип, жакындан колдоо көрсөтүү. Долбоордун негизинде аз камсыздарга жардам берүү ушул областтагы. Анан азыркы бул сиздер көрүп турган бул Талас шаарындагы аз камсыз үй бүлөлөргө таркатылып атат. Бул картошка 5 тонна болду. Анан мындан тышкары дагы башка областтын башка жерлериндеги интернаттарга, ушу аз камсыз муктаж адамдарга берилип атат. Фонд муну менен гана чектелбейт. Кайрымдуулук иретинде Талас областындагы каарылардын жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын стационардык мекемесине, интернаттарга чейин барып, сапаттуу картошка менен камсыздап турат. Алтын Альянс компаниясы менен бизге 1-2 жылдан бери аябай жакшы жардам берип атат. Жылыга 2,5 тоннадан 3,5 тоннага чейин ушу кышкы заготовкабызды дайындап берет. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, жылдан жылга жерлер кыйын болуп, картошка сатып алуу адан кыйын болуп атат, бирок ага карабай эл бар экен, заготовка кылып атабыз монтип, бирок мындай жардамды бизге абдан чоң жардам берди Алтын Альянс компаниясы. Буюрса быйыл кыштан толук чыгып кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Белгилей кетсек, Альянс Алтын өнүктүрүү фонду социалдык коргоо боюнча мындан бөлөк дагы көп иштерди алып барат. Ар жылда аярлуу үй бүлөлөргө көмүр, кийим, азык-түлүк жана башка муктаждыктарына жардам берип, жөлөп таяп келет.